Бишкекте жаңы коомдук транспорттун келиши менен аялдамаларды реконструкциялоо жүрүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул этапта 25 аялдама комплексин куруу пландаштырылууда. Анын ичинен 4 муниципалдык менчикти башкаруу департаменти, 21 Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы тарабынан пландаштырылган. Белгиленгендей, Манас проспектиси менен Чүй проспектисинин кесилишинде 2 аялдама комплекси кеңейтилип, филармониянын алдындагы аялдама 3 метр артка жылдырылып, асфальт төшөлдү. Шампан вин комбинат жана Илимдер академиясы аялдамаларынын айланасы иретке келтирилди. Жакынкы убакта аялдамалар орнотулат. Фучик көчөсүндө Рыскулов көчөсүнөн Аскаташ мемориалдык комплексине чейин 8 аялдама болот. Жакында Чүй проспектисинин боюнда Ала Тоо кинотеатрынын жана мамлекеттик салык кызматынын тушундагы аялдама комплекстерин кеңейтүү иштери башталат. Шабдан Баатыр жана Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишине аялдама комплексин орнотуу иштери бүткөрүлүп, бул үчүн жол 1 метр 20 сантиметрден 3 метрге чейин кеңейтилди.